Экинчи өткөндө дагы көтөрдүм эле, жатып алып, отуруп алып дагы эмес, жатып алып пара алып атышат да, мисалы. Ал ошол болгон сиздердин министрлик аябай чоң доо кетирип атат да. Ал боюнча укук коргоо органдары мынакей аяосуз эбегейсиз иштеп атат, а бирок тилекке каршы анын баарын кырып бүтө албайт экенсиз да. Сиз жумуштан алып коесуз, бирок ордуна ошол эле куйрук келет да. Конкреттүү түрдө систематически ушундай күрөшө турган эмне сунуш бердиңиз? Мейли сиз өзүңүз бере албайсыз, кол астыңыздагылар эмне кылып берди? Эмнелерчи? Эми жана сиз өзүңүз чогоруда айтып кеткендей эле бул чын эле. Ал группаны жумуштан алсаң башка группа келет да, бул эми неме да, тиги соблазн экен да, акча улам келип аткандачы. Ошол себептен бияктан санариптештер дегенге келе атабыз да. Буюрса тияктан неме болот да, тиги бесконтактныйга келебиз да. Азыр ошол боюнча иш алып баратабыз. Айтканыңыз келсин, сизге чейин дагы жетекчилер келген, алып келатабыз, алып баратабыз дейт, бирок аягы саска тартып кетет бул системачы, якордой элечи. Ошо илинип калбаңыз дегеле бир ой максатты айтып атам.